Саламатсыңарбы балдар? Биз Java тилин үйрөнүүнү улантабыз. Жана бүгүнкү темабыз бул шарттуу операциялар. Шарттуу оператор деген эмне? Бул программалар киргизилген маалыматтарга жараша ар кандай аракеттерди жасап, бизге жыйынтыгын бериш керек. Чечим кабыл алуу үчүн программа белгилүү бир шарттын чын же жалган экендигин текшерип, бизге ага керектүү операцияны жасап берет. Көбүнчө сиз программа жазганда ар кандай чечимдер үчүн ар кандай иш аракеттерди жасоону каалайсыз. Бул үчүн биз программа жазып жатканда шарттуу операторлорду колдонууга туура келет. Шарттуу операторлор булар if оператору бар. If дегенде биз англис тилинен кыргызчага которгондо эгер деп которулат. Эгер жана кийинкиси бул else. Биз кыргызчага которгондо бул антпесе деп которуп алсак болот. Жана кийинкиси бул else if. Антпесе эгер. Бизде 3 оператор бар дедик. Бул else if операторлору. Биз муну кандай түшүнсөк болот? Мисалы, биз жашоодо эртең менен турганда кечигип калдык. Бунда эмне кылсак болот? Ар кандай варианттары болушу мүмкүн. Мисалы, биз кеч туруп калдык. Бул жерден if'ти колдонобуз. Эгер биз кеч туруп калсак, аялдамага бат-баттан барып, жумушубузга же окуубузга барабыз. Else if'ти колдонгондо же болбосо андан да кечигип калсак, биз такси чакырууга же болбосо жумуштагыларды же болбосо окууга, сабакка айтып, кечигип каларыбызды билдирип коюуга туура келет. Мисалы, андан да кеч туруп калсак 9-дордо жумушка же окууга бүгүнкү барбай калдык. Биз ошолордун ар бирин вариантын колдонуш үчүн жана алардын кылуу операцияларын аткаруу үчүн компьютерде бул is, if, else жана else if операторларын колдонобуз. Алар кантип жазылат? Биз мисалы алсак болот. If деген англис тилинде сөзүн жазабыз жана тырмакчанын ичине шартты жазабыз. Бул шарт аткарылса жана анын ичине биз кашаны кашаны ачып алабыз. Кашанын ичинде биз эгер ушул шарт аткарылса, бул операциялар, бул аракеттер аткарылыш керек дегенди билдирет. Бизде бул кашанын ичи бул шарттуу оператордун денеси деп аталат. Жана if тамгасы дагы кичинекей тамгалар менен жазылат. Андан кийин карап алсак болот. Кандайдыр бир шарттын божомолдуу бир гана тармагы бар болсо, кыскартылган формада биз жазсак болот. Мисалы, биз if жазуусун жазып алабыз. Жана андан кийин биз бул жерде көрүп турганыңыздай шартты жазып алабыз. Эгер бул шарт туура болсо, шарттуу оператордун денесинин ичиндеги операция аткарылыш керек. Бул жерден бир канча операторду болушу мүмкүн. Бир канча операцияны, бир канча кыймыл аракетти аткарсак болот. Биз мисалда жазылып турат. Эгер А Б'дан чоң болсо, бизге экранга Аны чыгарып бер. Жана ушул сыяктуу. Келгиле ал үчүн биз мисалдарды иштейли. Мисалдарды иштеш үчүн биз дайыма сабакта колдонуп турган IntelliJ IDE платформасын ачып алабыз. IntelliJ IDE платформасын ачып алдык. Жана кантип жазылат? Биз if жазуусун жазып алабыз. Жана андан кийин кашанын ичине шартты жазабыз. Келгиле биз мисалдагы операцияны жасалы. Биз ал үчүн биринчи А жана Б өзгөрмөсүн жазып алышыбыз керек. Өзгөрмөнү кантип жазар эсиңердеби? Ал үчүн биз өзгөрмөнүн типин жазабыз. Мисалы int. Жана андан кийин өзгөрмөгө А деген маанини беребиз. Жана өзгөрмөнүн мааниси мисалы 6 болсун. Жана экинчи өзгөрмө int типиндеги экинчи өзгөрмө B өзгөрмөсүн жазып алабыз. Жана ага 7 деген маанини берели. Жана if'тин ичине биз шартты жазышыбыз керек. Эгер А Б'дан чоң болсо, А Б'дан чоң болсо, и андан кийин кашаны ачып алсак болот. Кашаны ачып алгандан кийин кашанын ичи бул шарттуу операторлордун денеси болот. Анын ичине бизге эгер бул шарт аткарылса, ушул операцияны аткар деп кетиребиз. Келгиле биз экранга чыгарып бер. Экранга кантип чыгарабыз балдар? Туура, sout командасын колдонобуз. Sout командасын жасап алгандан кийин биз экранга чыгаралы. Ооба, А Б'дан чоң деген жазууну чыгарып алсак болот.
А чоң Б'дан. Біз андан кейін run басқычын бассақ болады. Run басқычын басып алдық, программа іштеп жатат. Бізге экранға ешнәрсе шығарып берген жоқ. Эмнеге? Себеби бұл шарт атқарылған жоқ. Себеби 6 7-ден чоң емес. Келгиле эми аткарылгыдай кылып жазалы. Биз ал үчүн ага 7-ден чоң сан беришибиз керек. Мисалы 10 маанисин берели. Программаны кетириш үчүн биз run баскычын бастык. Экранда А чоң Б'дан деп экранга чыкты. Эмне үчүн? Себеби if'тин ичиндеги шарттуу оператор аткарылып жатат. Бул туура А Б'дан чоң. Демек 10 7-ден чоң болгондуктан бизге if оператору экранга чыгарып берди. Демек, if'тин шарты туура болмоюнча бизге оператор экранга чыгарып же болбосо биз эмне кыл десек аны кылбайт. Андан кийин бизде кийинки бул else if деген бар. Else if кантип иштейт? Else if'ти жазыш үчүн биз экран if'тен кийин биз else if деп англис тилиндеги сөздөр менен жазып алышыбыз керек. Жазып алабыз else if. Төмөндөгүдөй жазылат. Else if. Else if'ти жазгандан кийин биз кайрадан ага шарт беришибиз керек. Келгиле мындай кылалы. Эгер тескерисинче B Адан чоң болсо, бизге кайрадан келгиле экранга чыгарып берсин. Ал үчүн кайрадан кашаны алабыз жана кашанын ичине бизге эмне кылыш керектигин жазабыз. Бизге бул экранга чыгарып берсин. Ал үчүн биз system.out.println командасын жазып, тырмакчанын ичине буларды чоң деп жазып берсин. Же болбосо бул жакта сан маанилерин чыгарып коелу. Ал үчүн биз Аны жазабыз. Жана чоң белгисин жазып алдык. Жана андан кийин кошуу белгиси менен Б'ны кошобуз. Кийинкиде дагы ушундай кылалы. Ал үчүн биз биринчиден Б'ны жазып алабыз. Жана кошуу белгиси менен чоң деген маанини жазып алдык. Анан биз Аны жазып алабыз. Келгиле эми өзгөрмөлөрдүн дагы маанисин чыгарып көрөлү. Бул жерден биз 6 маанисин кайра берип, run баскычын басып, программаны кетирсек болот. Бизге эмне дегенди чыгарып берди? Бизге 7 чоң 6дан деп. Бул эмне иши чыкты? Бул бизге else if программасынын аткарылып турчу экранга муну чыгар дегенбиз. Ушуну чыгарып берди. Себеби бул жакта if'тин эмес, else if'тин шарты аткарылды. Else if'тин шарты аткарылгандыктан бизге экранга муну чыгарып берди. Демек, көрсөңөр болот. Эгер if'тин шарты аткарылса, анын денесинин ичиндеги аткарылуучу кыймылдар аткарылат. Ал эми эгер else if'тики шарты аткарылып жатса, демек бизге else if'тин денесиндеги оператор аткарылат. Эгерде бизде бардыгы тең аткарылбаса эмне болот деген суроо пайда болот. Ал эгер баары тең аткарылбаса, бизге else'ни колдонуп жазып койсок болот. Else'ни жазгандан кийин биз шарттын жазбайбыз. Себеби бул айтылып жатат. Эгер мунун баардыгы аткарылбаса деп. Демек, else'нин ичине биз жөн гана экранга чыгар дейбиз. Катаны чыгар деп чыгарып коебуз. Ал үчүн биз 3 илеп белгисин коюп коелу. Жана бул жерден эки шарттын кайсы учурда аткарылбашы мүмкүн. Эгер А Б'дан чоң болуп калса, биринчи if оператору аткарылат. Эгер Б чоң болуп калса, else if оператору аткарылат. Бул жерден жөн гана экөө барабар болгондо, мисалы, бул операторлор else if дагы, else дагы аткарылбай калат. Ал үчүн биз экөөнү барабар кылып көрөлү. Ага дагы, Б'га дагы биз 7 маанисин бердик. Жана бизге экранга эмне чыкты? Көрдүңөрбү? Бизге бул else'нин бизге аткарылып берүүчү функциясы чыкты. Бизге ката деген белгини чыгарып берди. Эмне үчүн? Себеби биринчи бул else if'тин шартын карайт. Эгер бул туура болсо, шарт аткарылса, бул кыймыл аракетти чыгарып бер. Эгер шарт аткарылбаса деп биз else if'ке жаздык. Эгер муну аткарылса, бизге төмөндөгүдөй чыгарып бер. Эгер мунун баардыгы аткарылбаса, бизге жөн гана экранга ката кетти. Же болбосо суроо белгисин чыгарып койсок болот. Келгиле андан башка дагы бир мисал иштеп көрөлү.
Biz ал үчүн жаңы товардын баасын киргизип, эгерде ал товардын баасы мисалы 5000ден кымбат болсо, бизге аны 10%ке арзандатып бер. Эгер ал 5000 сом болсо, 5%ке. Эгер ал 2000 сом болсо, 2%ке арзандат деген чыгарып көрсөк болот. Буга жазганы бардыгын өчүрүп коелу. Жана кайрадан жаңыдан жазып баштайбыз. Ал үчүн биз эсиңердеби, биз сканерди өткөнбүз. Ал үчүн биз сканерди киргизип алсак болот. Жана сканерге SK деген атты берели. Жана барабар деп туруп, new scanner деп жазып алабыз. Анын ичине биз system in дегенди жазышыбыз керек. System.in. Жана андан кийин биз эсиңердеби, Java'да бардык сүйлөп үтүрлүү чекит менен бүтүш керек. Жана ага биз саныбызды бул count деген биз өзгөрмөнү жазып алдык. Жана ал эмнеге барабар? Ал биз киргизген санга барабар дегенди киргизиш үчүн биз next int'ке киргизебиз. Демек, бул санды биз өзүбүз клавиатурадан жазып алабыз дегенди билдирет. Жана андан кийин жазалы. Эгер ал үчүн if операторун жазабыз. Эгер биз киргизген сан 5000ге барабар болсо дегенде биз мурдакы сабакта өткөнбүз. Салыштырма операциясы. Чоң же барабар 10000 болсо, шарттуу оператордун денесин жазабыз. Бизге чыгарып бер. 10%га арзандатуу деп чыгарып берели. Арзандатуу деп жазып алдык. Жана андан кийин эгерде 5000 сомдон көп болсо деп жазып алсак болот. Ал үчүн биз кайрадан else if'ти колдонобуз. Else if'ти жазып алгандан кийин анын жанына биз шартын жазышыбыз керек. Эгерде биз киргизген баа 5000ден чоң же барабар болсо, бизге не кылыш керек? Бизге экранга арзандатуу 5%га деп чыгарып бериш керек. Ал үчүн биз кайрадан жөн гана жазып алабыз экранга 5% арзандатуу деп жазып алдык. Андан кийин эгерде алдан да аз болуп калса деп келгиле да бир жолу else if жазып алалы. Else if жазып алдык. Жана жазып алгандан кийин кайрадан биз киргизген сан чоң же барабар же болбосо биз кайрадан барабар деп койсок, барабар 2000ге болсо мисалы. 2000ге барабар болсо, бизге эмне кылат? Бизге экранга келгиле 2%га арзандатуу деп чыгарып берсин. Ал үчүн биз төмөндө жазганыбызды көчүрүп коюп койсок болот. Бизге бул жерден 2%га арзандатуу. Жана андан кийин эгерде бул шарттардын бардыгы тең аткарылбаса, бизге else керек. Else'ни жазып алабыз. Эгерде мунун бардыгы аткарылбаса, келгиле экранга арзандатуу жок деп чыгарып алалы. Ал үчүн биз арзандатуу жок деп жазып алсак болот. Арзандатуу жок. Программаны кетириш үчүн биз run баскычын басабыз. Run баскычын басып алдык. Бизге экранда эч нерсе чыккан жок. Эмне үчүн? Себеби биз бул жакка биринчи товардын баасын өзүбүз киргизишибиз керек. Ал үчүн биз биринчи келгиле ар бирин текшерип, биринчиден 10000ден баштайлы. 10000ди киргизсек болот. 10000ди киргизгенден кийин бизге 10% арзандатуу деди. Эмне үчүн 10% арзандатуу? Себеби бул биринчиден if оператор иштеди. Жана биз if операторунун ичине эгер 10000ден чоң же барабар болсо, 10% арзандат дегенбиз. Кийинкисинде биз 5 десек болот. Ал үчүн биз программаны кайра иштетели. Кийинкисине келгиле 5 деп жазабыз. 5000 сом товардын баасы болсо, 5%га арзандатуу. Келгиле 2000. Бизге 2%га арзандатуу деп чыкты. Келгиле кийинкисинде мисалы 2000ден аз, мисалы 100 сом. Арзандатуу жок. Бул кантип иштеди? Сканер командасын жардамы менен биз өзүбүз клавиатурадан товардын баасын киргиздик. Жана if'тин ичине биринчиден биз жаздык. Эгер
товардың басы 10 миңге барабар же андан чоң болсо, бизге 10% арзандатуу керек. Эгерде ал эми антпесе, эгерде товардың басы 5 миңден чоң же барабар болсо, анда бизге 5% арзандатуу. Эгер 2 миңге барабар болсо, бизге 2%га арзандатуу. Жана эгер бул шарттын бардыгы тең аткарылбаса, бизге арзандатуу жок деп чыгарып бер дедик. Жана биз сандарды киргизгенде бул программа иштеди. Балдар, бүгүн биз шарттуу оператор деген теманы өттүк. Шарттуу оператор деген эмне? Жана if else'ни биз программада кантип колдонсок болот деп бир нече мисалдарды иштедик. Силерге түшүнүктүү болду деген ишеничтемин. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.